Нол Чилчанын дому общагасы илгерки. Могу болсо крокодил тоо баарыңар эле билесиңер. Эмертең кайсыл жерде деп жүрбөсүн. Чилчанын общагасы. Алар болсо 33, 22, 12 домдор. Домдор болсо күндөн күнгө талкаланып баратат чынында. Ооба Чилчанын балансындабы кимдики экен толук маалыматым жок. Бирок ушуну бериш керек болчу элдергечи. Азыр органда иштеген кызматкерлер бар. МЧС, милиция, биздин медиктер, мугалимдер. Ушуларга мисалы договор менен канчада жылга берсе, ушуларды ремонт кылышып өздөрү подъезд менен өздөрүнө ремонт кылып алмак. Азыр бизде бир нерсе десең эле, бул тигинин балансында, тигинин балансында, каяктын балансында болгон мезгилде деле Ташкөмүр шаарыныкы. Же болбосо буну охрананы күчөтүш керек буга. Анткени мындай домду куруш кыйын да. Бул болсо азыр күндөн күнгө эле талкаланып баратат да. Эч нерсеси калбайт. Мына экинчи домду болсо бир жак подъездин милицияхананын жанында үй өртөнүп кеткендерге берди эле. Бир жакшынакай болуп жашашып атат турда. Могу ортосу болсо илгери бокс ушул жерде. Бокс менен тренировка кылдырчу эле. Азыр бизде эмне бир нерсени айтсаң эле жаман көрөт. Ушул нерсе жаман көрүшүп отуруп бири-бирибизге ушул нерсеге келдик да. Мынакей. Мына болсо жашаага кирген жагы. Мына болсо дому. Жылдан жылга 2-3 жыл мурун эле бир жашынакай болчу. Азыр айнектер эч нерсе калган жок. Бул күндөн күнгө талкаланып баратат. Бир нерсени өзү негизи куруш кыйын, талкалаш бат эле да. Ар ким өзүнө керектүү нерселерин чыгарып, талкалап кете берет экен да. Кийинки моңго эмне туулган жердин топурагы алтын деп таш менен топуракты калтырабызбы? Темирлерди деле бүт эле калган жок. Ичи. Ичимдеки талкаланып кеткен. Эч нерсе туалет болуп кетти. Эч нерсе талкаланып. Бир жакшынакай дом эле. Шуну азыр берсе, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө үй жоктор бар, мисалы бизде. Канча деген адамдарга берсе азыр служебный кылып туруп берсе, элдер өздөрү ремонт кылып алмак. Эштер ачык экен, мен деле кирип жүрүм. Канча деген азыр биздин аталарыбыздын берди мээнети кеткен. Азыр видеону көрүп алган айтышат. Эмнеге тарттым, эмне кереги бар? Тартыштын кереги жок эле. Бир үй бузулуп баратса го эч нерсе болбойт эле. Чоң 2 дом бузулуп баратат. Чоң 2 дом. Почти ичиң ачышат да. Туулган жериң топурак алтын. Өзүбүздүн жерибизге, өзүбүздүн элибизге күйбөжөк. Бул туура эмес нерсе. Эч нерсе калбапты.
3 жыл мурун ушул маселени да бир аз көтөрүп анан башка иш менен алек болуп кол бошобой калдым эле. Азыр өзүм күнөөлөп атам чын. Ошол убакта эле ишине реакция кылбаган экенбиз депчи. Ошондон 3 жылдан бери өтө чоң талкууланып да бул. Өтө чоң разница бериптир. Училищеге көп жактан келип окушканда, аз деле келип окушат. Бул жерден түшө турган жол бар эле. Дом. 1 жашына да кетпишний дом. Ну, Пионерский көчө. Пионерский 40 лет ушул жакка кеткен көчөдө.